Atım Taşmamat, Familiyam Usmanov, men şu yerде жұмыстан болам. Ömür boyunca ekspert, izleyici olup işleyim. Şu Greenleaf'e kelip kalan sebebim, birinciden karasam produksiyasını izildik kirdemeler. Qanday produksiyası. Men не только bu Greenleaf'te 93 yıldan başlap durup başta 266 manda CCTV bizneslerde var, onu qarab çıqqanmın. Qarab çıqıp kirgen joqmun, emes men işlegen joqmun, просто marketingni, produksiyasini qarab, oşalardan arasında bular qayerden qantip alışıp atat, qantip neme qiliship atat, nemeden ақша qiliship atat деген жерlerге чейин бардыгынан любой немесini айтып берем. Қаласаңар. Ошолордо 266 MLN сетевой компаниядан продукция боюнча үчтө эле нормально бул. Например, Happiness деген фирма бар, ошолорду чындап кетет. Потом неменики фирмалар бар, ошолорду өзүнө продукция. Калган фирмалар барды, башкалардыкын алып туруп, коробкасын өзгөртүрүп, ичиге башка нерселерди кошуп туруп, баасын көтөрүп эле сатып жүрүшөт. Ушунчалык немесине кылган. Жакшы продукциялар. Билесиңер, билбейсиңер, например, Германияда зеленая линия деген мынчалык кичинекей шампунь. Азыркы баасында 1200 сом турат. Ошол шампуньду, вот такой кичинекей шампуньду литрлеп кылдырып алып чыгарышып атат. Ошону кийин 1200дөн сатышып атат. А ол шампунь настоящий шампунь. Bir nemesini alıp durup çeçinger mандай сыйсып койсо 6 ай жуубасаңар болот. Чечиңер жумшак болуп калат. Шундай прелесть эмесми. Мен чечим көтүңөрбү ёжик. Чеч мезгилинде мандай тике турат. Эч немеси. Ошону бир колдонуп койгондон кийин 6 ай жатты да. Немесми. Ошондой. Мына тайт-пайттарды магазинде турган немелерди эми карагыла. Ол неме? Ол костный мукамен, да bir белелерди кошуп алып туруп, ичиге бир эле кашык индийский рита дереводан алынган стиральный порошок бар. Индияда бир завод бар, ошондо голубой порошокду чыгарышат, челекне. Илгери 70-жылдары ошо бир челеги 100 сом эле турат эле, бир челеги почти 9-10 килограмм эле. Олар бана алар тайттар сатып алышып, onu заводу боюнча сатып алып, продукциясы сатып алып, ар бир 10 килограммга бир эле кашыктан баягыдан салышып атат. Ошентип из воздуха акча кылышып, элдерди алдап деме кылып атат. А канчалык зыянын өзүңөр көрүп атасыңар. 3 күн билбей туруп калгандан кийин сасып немесимен чирик жыттанып туруп. Ошон үчүн любой фирмасын эме кылганда мен изилдеп карап чыгам. Мына Greenleaf'те карасам продукциясы таза, и продукциясы аябай көп экен, күнүмдүү экен, күнүгө керектүү экен. Немесе, и маркетинг планы эң жакшы экен. Адам элди кыйнабай турган. Болбосо башкаларда эмне системаларда только чуркаш керек, активизация кылыш керек, onu кылыш керек, үлгүрбөй эле чуркап эле жүрөсүн терлетип. Bunчалык акчалар жок. Жерде көп болсо 60 миң, 70 миңдей аласың, чуркап, эшектей чуркап туруп. Алганың ошол эле болот. Бу жерде жок онда, бу жерде свободно. Ошончолук иштесең миллиондорду алып кетип атасың. Аябай маркетинг планы жакшы. Ошон үчүн Greenleaf компаниясы жакшы. И ниеттери жакшы. Greenleaf компаниясынын ниети билесиңер, азыр мына бардык химия продукцияларын бардыгын алмаштырып эле экологический товарга неме алмаштырып койгон. Любой магазинге азыр немени стиральный порошокторду саткан киргениңде эле мурнуңду киресиң. Сасыйт. Туру химиясы. Ошон үчүн ошол продукцияларды мына жаңы продукцияларга алмаштырышыбыз керек. Мен бардыгыңарга каалайм,
компанияларды чоңойтуруп, магазиндерди көбүрөөк ачып, продукцияны алмаштырып, жакшы неме кылууга, өзүбүзгө ден соолукка хотя бы немеси болуш керек.